Анан баягы мисал катары айтып кетели. Мисалы сиз Кыргызстанда үй салдырып атсаңыз, Кыргызстанда биз мисалы сметасын чыгарабыз да, сметасын чыгарганда үйүңүз 100% стоимости миллион сом болсо, ошол 1 миллион сомдун бизде Кыргызстанда 70% бул курулуш материалдарына кетет дагы, 30 эле пайызы куруучулардын, мындайча айтканда, эмгек акысына кетет да. Анан бирок ошол 30 эле пайызы куруучу балдардын эмгек акысына кетсе дагы, бизде көп учурда ошол куруучулардан үнөмдөгөнгө, куруучулардын устанын акысынан үнөмдөгөнгө аракет кылган учурлар көп болот. И ошол учурда сиз кымбат материалдарды алып келесиз, кымбат цемент алып келесиз, тонналап алып келесиз. Анан эгерде сизде башынан сметаңыз жок болсо, сизге куруу усталар, арзан иштеген усталар сизге айтышы мүмкүн, 5 мүшөк алып кел, 10 мүшөк алып кел, 20 мүшөк алып кел деп, аянда 30 мүшөк алып келесиз дагы. Ошол 30 мүшөгүңүз колдонулбай калып калат дагы. Сиз устадан үнөмдөгөн акчаңызды бирок кайра курулуш материалдарынан, мындайча айтканда, чыгымга дуушар болосуз. Ошол себептен сиз мындай чынында үнөмдөйм десеңиз, курулушту бир көп компоненттен турган нерсе, бул тереңирээк изилдегенге аракет кылышыңыз керек да. Мисалы адам курулушту баштагандан кийин адам оома болуп калат да. Оома дегени болсо, өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Өзүңөр курулуш жүргүзгөн болсоңор, үйүңүздүн ички отделкалыгында ички ремонтун жасаган болсоңуз деле эстесеңиз болот да. Эгерде сизде дизайнерский проектиңиз жок болсо, дизайнерский ремонт кылам деген. Сизде эмне болот? Сизде деген бир таанышыңыз келип, давайте бул жерде чоңойтобуз, давайте монун өңүн мындай кылабыз дейт. Сиз ошого коесуз. Дагы бир тууганыңыз келип, давай бул жерди өзгөртөбүз дейт, бул жерге коесуз. Анын баары тең сизге чыгым калып келе берет да. Ошондой сыяктуу эле сиз усталар менен иштегенде, сиз фундамент куйган усталарды өзүнчө таап келесиз. Алар айтат, байке, сиз могул жериңизди давайте прихожканы чоңойтуп коебуз. Давайте санузулуңузду кеңейтип коебуз. Могул жерге дагы бир нерсе кошуп коелу дейт, сиздин фундаменттин үйүңүз чоңоюп кетет да. Дуал көтөргөн балдар келет да, дуал көтөргөн балдар келип, байке фундаментиңизди куйган балдар могул жерин туура эмес кылып кетиптир. Давайте биз могул жерди монтогондоп кетебиз дейт. Аныңыз түздөн түз кайра чыгым калып келет да. Чатыр жапкан балдар келет дагы, сиздин чатырыңыз жапыс болуп калыптыр, байке биз бийик кылып жабышыбыз керек деп туруп, балар бийик кылып жабат дагы, андан дагы чыгым болосуз да. Ошонтип курулуш бүткөнгө чейин сиз чыгымдын үстүндө чыгым боло бересиз. Себеп дегенде сизде башында эсеп чыгарылган, башынан ийне жибине чейин эсептелген, кандай үй болот, бүткөндөн кийин кандай көрүнүштө болот, канча сом кетет, канча материал кетет дегениңиз жок. Ошон үчүн сиз эмне менен аны салыштырып, тактап, тастыктаганга мүмкүнчүлүгүңүз жок дагы. Ар бир айткан строительдин айткан, мындайча айтканда, аргументин угуп, өзгөрүп, курулуш чыгымдан чыгым боло берип, аягында эмне болот? Аягында толук бүтпөй, чатыры жабылып, үйү бүтпөй калып калган, ондоп 5 жылдап, 20 жылдап толук бүтпөй турган үйлөрдүн себеби ошодо да. Себебинде башында бюджети жок. Мен деген 2 миллион менен бүтүрүп кетем, мен 3 миллион менен бүтүрүп кетем, бул жерден үнөмдөйм, тил жерден үнөмдөйм деген, бирок аягында сиз курулушуңуз аягына чыкпай, акчаңыз түгөнүп калып, курулушту дальше уланта албай, арсар орто жолдо калып калган учурлар көп болуп калат. Дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Курулуш бул адам эмес. Биз жеке адамдарды алдап кетсек болот, бирок курулушту эч качан алдай албайсыз да. Курулушка кетчү материал, кетчү акча сиз кааласаңыз да, мен каалабасам дагы по-любому кетет да. Ал эми сиз ал жерде бир нерсесинен үнөмдөсөңүз, мен жогоруда окуяларда айтып кеткендей, же болбосо үйүңүздөн трещина кетет дагы, үйүңүз аварийный болуп калат, же болбосо жер титирөө болсо бир кандайдыр маселе болот, чатырыңыздан суу агат, вентиляционный система жасабай койсоңуз, үйүңүздө отделкага кеткен акчаңыздын баары күйөт. Ошондой бир сизди курулуш кайра өзү келип туруп, мындайча айтканда, чөнтөккө тээп, чоң чыгымга дуушар кылып, өзүнүкүн бербейт да. Ошон үчүн курулушту баштап атканда мындай терең изилдеп, жете өлчөп, бир кескенди сунуштап кетет элек.